Баарыңыздарга салам. Азыр баары эле жашоосун өзгөрткүсү келет. Албетте туура жакка, жакшы жакка, бүгүндөн эртеңгисин жакшы өткөргүсү келет. Эртеңден бүрсүнгүсү, келечекте азыркы жашоосунан бир караганда бир өзгөчө, бир жакшы нерселерге жетишип, жакшы нерселер менен эме жашагысы келет да. Бул жакшы. Албетте баардык адам алдыга умтулуп жакшы жашагысы келген албетте жакшы, бирок мындай көпчүлүк адам токтогонду билбейт. Көпчүлүк адам ошол нерсени признавать эткенди билбейт. Биз баарыбыз эле шашабыз да. Баарыбыз эле шашып атабыз. Баарыбыз эле ушундай жашоодон, дүйнөдөн бир нерсени алгыбыз келет да. Эчпи монтип өзүнүн миссиясын таап, өзүнүн мындай кызматы менен, өзүнүн эмеси менен чын жүрөктөн эме кылып аткандар аз да. Мындай основной кыйынчылыкта жүргөн адамдар баардыгы эле мындай алгысы келген адамдар да. Эч бир кыйналып ушинтип эме кылып аткан адамдар эч бири мындай берейин деген эмеси жок да. Не только акча менен айтпайм мен. Балким өзүнүн мындай сүйүүсү менен, өзүнүн бир жакшылыгы менен, өзүнүн жылмаюусун даже ошол берейин деген эме жок да. Ошондуктан дагы алар ушундай бир кыйын абалда турушат. Күндү эртең менен турганда, бүгүн мен ушул жашоого жараткан бүгүн дагы мени ойготту. Канча бир адамдар бүгүн даже ойгоно албай калды, бүгүнкү күндү көрө албай калды. Жараткан, значит, мени какой то миссия менен ойготуптур. Ошонун артындагы өзүмдүн жоопкерчиликти сезип, мен бүгүн эмне бере алам, мен бүгүн кандай дүйнөгө кандай жакшылык алып келе алам деп өзүңүздүн кичинекей болсо дагы, балким бирөөгө жылмаюу тартуулайт дерсиз, балким бирөөгө кичинекей бир колуңуздан келген жакшылыкты кылып коюңуз. Ошол нерсени улам чоңойтуп, өзүңүзгө хотя бы суроо берип, мен эмне бере алам дүйнөгө, мен эмне сүйүүмдү кантип билгизе алам. Балким сиз жакшы бир сүрөт тартып, ошол аркылуу ол нерсеге, сүрөткө сиз өзүңүздү мындай бүт жан дүйнөңүздү, өзүңүздү бүт ошого тартуулап, бүт ошого чалдырып жатасыз да. Ошол сүрөт аркылуу балким, же бир жакшы ыр менен, күү менен, ошол менен сиз өзүңүздүн сүйүүңүздү берип атасыз бул дүйнөгө. Ошондой сүйүү берүү менен жашооңузду түп тамыры менен өзгөртсөңүз болот да. Биз баардык нерсеге жетишип, баардык нерсени алгыбыз келет да. Адам качан бир нерсеге регулярно ошол нерсени аткарып, ар дайым ошол нерсени мындай эмесинен чыгармайынча, кийинки нерсеге өтпөстөн, наоборот, колунан келишинче ошол бир нерсени аткара берсең, албетте бир жыйынтыгын, ошонун результатын көрөсүң. Эң биринчиси жоопкерчиликти алып, биз мындай түшүнбөйбүз да. Ооба, сырттан көп эле угуп эле жүрөбүз баардык жерден. Жашоого жоопкерчилигиңди ал, жашоого жоопкерчиликти ал деп 100 жолу окудук, китептерден окудук, канчалаган курстардан, канчалаган эмелерден окудук. Бирок ошону мындай, ошону деле шашып угуп койгонбуз да. Ошону деле мен тиги картошка арчыганча же бир каша кайнатканча же бир тамак жасаган жеп деп, чтобы мынтип замандан артта калбаш үчүн, чтобы мынтип эмеден пайдаланып калуу үчүн гана эметип койгонбуз да. Ошону деле токтоп угуп, эмне деп атат деп
бир осознавать этип, эмнени айткысы келип атат деп биз ойлойбуз ушинтип баардыкка жетишип, шашып ушинтип атат. Биз көп нерсени охватывать көп нерсеге жетишебиз. Жок, адам тескерисинче жашоосун өзгөртүү үчүн токтош керек да. Адам токтош керек экен. Адам реально монтип признавать этиш керек. Мен жашоомдо эмне болуп атса ошого мен жоопкерчиликтүүмүн. Мисалы, пианинодон сиз элестетиңиз, бир пианинода күй чертип атасыз. Бул сиздин турмушуңуз. Же бир любой инструментте бир күйнү чертип атасыз. Ошол чыккан күй сизден чыгат да. Ошол чыккан күй сиздин жашооңуз. Демек сиз какой-то бир нерселерди ойлоп, бир нерселер менен алек болуп атсаңыз, ошодон чыккан результат сиздин жашооңуз болуп атат. Эгер бир нерсени бир сонун козголуп токуп коюшат жанагы токуганда эми жиптерден сонун кылып узорлор чыгарат да, өрүлгөн же какой-то гүлдөрдү, сонун узорлорду. Ошол сонун узор чыгышы үчүн алар бир аз действияны өзгөртөт да, ошолор башкачараак токуп, ошо сизден чыгып аткан, сизден токулуп чыккан узор гүлдүү, жакшынакай болуш үчүн сиз өзгөртүшүңүз керек да. Ошол ар дайымкыдай эле токуп, обычный эле токулган эмени эле дайымкы токуганыңызды токуй бер, анан кийин сонун бир гүл узорду күткөнүңүз туура эмес. Же болбосо сиз бир күйнү чертсеңиз деле, дону бассаңыз, до, рени, кайсы нотаны бассаңыз, ошол нотадагы күй чыгат да. Анан сиз мен мындай эмени баскан эмес элем, мага эмне ушундай эме күй чыгып атат деп жашоо, мен мындай жашоону күтпөдүм эле, эмне үчүн мага ушундай жашоо болуп атат деп ошону чындап чын жүрөктөн осознавать этип, ошону түшүнүп, ошону чындап моюнга алыш үчүн дагы кичине жоопкерчилик керек экен. Кичине эмес, даже мындай угуп эле ушул нерсени көп эле угуп эле, балким ушул нерсени сиз азыр 10-нчу жолу, 15-нчи жолу угуп аткандырсыз, бирок эчтеке өзгөргөн жок да. Анткени сиз жөн эле угуп эле убактыңызды кетирип атасыз. Хотя бы токтоңуз, хотя бы ошону чын жүрөктөн признавать этип, таң алып, ооба, чындыгында жашоомдо эмне болуп жатса баардыгына өзүм жооптумун. Ал менен чыккан күй, ал менин токуганым ушундай гүлдөрдү, ушундай узорлорду чыгарды. Бул баардыгы менин эмем менен, менин ойлорум менен, менин действиям, менин кыймылым менен, менин аракетим менен ушундай болуп атат деп. Бул менин күйөөм өзү ушундай тигиндей, менин аялым тигиндей, мен өзү бүгүн күн чө-то жакшы чыкпай калды, чө-то бүгүн мага неудачный күн болуп атат, ушундай мага ар кандай тоскоолдуктар көп болуп атат деп ар дайым бир эмени эмес, жок, баардыгына өзүм жооптумун, баардыгына өзүм жооптумун деп өзүңө ошон үчүн күнөөлөп, ой мен ушундай адаммын, ушинтип жаралып калганмын, ушинтип мени тарбияланып калганмын, же ушундай Кудай мени бир эметип калыптыр деп. Кудай тегиз барына, Кудай ушунчалык адилеттүү, ушунчалык Куранда деле ушу Кудайды адилеттүү деп бир канча жеринде изделген экен. Кудайым эртең менен күн чыгарып атканда могу пендеме көбүрөөк тийсин, могу пендеме азыраак тийсин деп эч качан мындай бөлүп карабайт. Даже биз ушунчалык күнөө кылып, Кудайга жакпаган бир иштерди кылып атканыбызда деле пока бизде ушундай биз жашоодо экенбиз, биз тирүү экенбиз, бизде ар минутада возможность бар да, ар бир секундада. Кудайым эч качан бизди пока
жаныбызды алып эме кыла элек экен. Баарыбызга тегиз карайт азыр. Баарыбызга тегиз карап, күндө биздин токтошубузду күтөт. Күндө биздин ошону чындап осознавать этип, мындай жүрөгүбүз менен сезип, баардык нерсени өзүбүз мойнубузга алып, хотя бы тана алышыбызды каалайт да. Анткени көпчүлүк адам мындай признавать этпейт. Ошол жашоосунда чыгып жаткан, болуп жаткан күү ошонун күүсү болуп атканын, ушул ноталарды баскан үчүн ушундай күү чыгып аткандыгын, ушунун действиясы аркылуу ушундай эмне кылайын дагы, аракет кылып атам го деп ар кандай отмазкаларды айтып, ар кандай эмелерди айтат, бирок чындап отуруп признавать этпейт. Ооба, мен баарына мен себепчимин, мен баарына өзүм эменмин деп. Аңсыгары эгер сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, отуруп эң биринчи сиз ошол нерсени признавать этип, ошол нерсени мойнуңузга алыңыз. Бул сизге ушунчалык жеңилдик. Сиз ойлойсуз, мен азыр таналып калсам, мен бир сөздөн калып калсам, мынтип ой утулуп калгансыгандай, аябай эметип же эми элдерден калып калгандай, бир замандан артта калгандай эле сезимдер болушу мүмкүн. Анткени ушундай шайтан башыбызга кирип алып эч бир бизди токтоткусу келбейт. Элдер менен жабыштырып, жарыштырып, ушундай бизди токтотсок, анткени токтосок биз жаратканды эстейбиз да, жараткан менен чын жүрөктөн сүйлөшөбүз да, ошондуктан шаштырып эле бизди эме кылгысы келе берет. Ошону укпай сиз бүгүн токтоп көрүңүз. Бүгүн бүт азыркы ушул видео дагы сизге бекеринен туш болбогон чыгар. Эч бир нерсе бекеринен жөндөн жөн болбойт. Андыктан токтоп, чукур дем алып, чындап признавать этиңиз. Эгер ушунчалык жаман мындай кыйын абалда болсоңуз деле, кээ биркилер жок деп ошондо эле таналбай, аябай өзүндай кээде өзүн бай көргөзгүсү келет, кээде өзүн знаменитый аябай болуп кеткендей бир көргөзгүсү келет да, өзү чын жүрөктөн мындай бирөөгө күйүгүп атканын деле таналбайт, бирөөгө мындай көз кылып, элдер көрсүн деп, монтип анын ниетинде башка нерсе болуп атканын деле мындай признавать эткиси келбейт да. Жок деп алышып эле монтип эле жүргөн да. Ошол эмелерди осознавать этиш үчүн токтоп, жашооңузга бир көңүл буруп, мен эмненин артынан чуркап атам, мен кимге атаңдашып атам, мен кимге мындай көрсүн деп эме кылып атам деп отуруп, ошол нерселерди аңдап, туюп, эме кылып коюу дагы аябай сизге бир жашооңузга болуп көрбөгөндөй өзгөрүү алып келет. Сиз ошондо түшүнөсүз, сизге эч бир психолог же бир эменин кереги жок. Сиз түшүнөсүз, сиз баарын билесиз. Сиз уже эч жерге окушуңуз деле кереги жок да. Сиз эгер түшүнүп, өзүңүз менен байланышты түзө алсаңыз, өзүңүз менен мындай контакт кура алсаңыз, сизге эч нерсенин кереги жок. Баардык нерсени уже сиз билесиз. Сиз просто токтоп, ошол связьды, акылдан мындай жүрөккө чейинки болгон связьды восстановить этип, ошол нерсени хотя бы мындай ощутип, сезип бар экенин, сизде жүрөгүңүздө ушундай бир жүрөгүңүз менен сезип, сизди ар дайым сүйүүчү жараткан бар экенин, ар дайым сизге туура жол көргөзгөн мындай периштелер жараткандын, сизди ар дайым колдоп турган эмелер, сүйгөн, сизди жараткан, ушунчалык сүйгөн, жараткан бар экенин осознавать этүү дагы бул сиздин жашооңузду болуп көрбөгөндөй өзгөртөт. Андыктан токтоп,
Ошол мен айткан эмелерди аткарып көрүшүңүздү аябай суранат элем, техникаларды. Барыңыздар, аман болуңуздар, шашпаңыздар. Биз жашообузду өзгөртүү үчүн шашып эмес, тескерисинче токтоп башташыбыз керек. Барыңыздар, аман болуңуздар. Келерки видеодо көрүшкөнчө.